Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ташиев транспорт министрине түнү менен көпүрө оңдоону тапшырды. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев транспорт министрине Заречная айылында бузулуп калган көпүрөнү бир түндө оңдоп бүтүрүүнү тапшырды. Ал кече Таштөбө айылынын тургундарынан кабар алганы баратып, көпүрөнүн абалы үчүн транспорт министрин катуу урушканын билдирди. Бүгүн бүтүрөсүң, бүтүрбөсөң өлөсүң, келип түнү менен жатасың дедим. Ишенбесеңер түндө барып карагыла. Министр ошол жерге жатат, деди элге Ташиев. УКМК башчысы ошондой эле айылдагы таза суу, транспорт жана бала бакча маселеси чечилээрин айтып, мындай иштер мамлекетти тоногон чиновниктер азайганынан жасалып жатканын белгиледи. Мамлекеттин чөнтөгүнө бирөө колун салып көрсүн, колун кесип салабыз. Азыр чиновник уурдап жегенден коркот, мыйзамдарга өзгөртүү киргизип жатабыз. Буюрса январга чейин кабыл алынып калат. Анда коррупция, пара, кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланбагандар сөзсүз түрдө камалаары каралган, деди УКМКнын төрагасы. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Баткендин алыскы Зардалы айылына байланыш жеткирилди. Баткен облусунун алыскы Зардалы айылына уюлдук байланыш орнотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирип, видеосу менен бөлүштү. Ал белгилегендей, өлкө башчы айылга барганда президенттик администрацияга байланыш жеткирүүнү тапшырган. Бүгүн мега компаниясынын башкы директору Элнар Субакожоев мамлекет башчысына Зардалдан байланышка чыгып маалымат берди, деп жазган Алагөзов. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 29-сентябрда Зардалга барган. Айыл тургундары жол салуу жана электр жарыгын жеткирүү менен катар уюлдук байланыш көйгөйүн чечип берүүнү өтүнүшкөн. Мамлекет башчы айылдын көйгөйлөрүн чечүү боюнча тийиштүү тапшырмаларды берген. Ошондой эле Зардалы айылына жол салуу үчүн тендер жарыяланган. Ага ылайык жолдун наркы 390 миллион сомго жетери белгилүү болгон. Кыргызстанга Осман Airlines авиакомпаниясынын экинчи учагы келди. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, бул ички каттамдарды тейлөө үчүн Манас эл аралык аэропорту алган экинчи учак. Компания үчүнчүсү кийинки жылдын январында, 4-сү самолет майда келерин билдирди. Жаңы конгон Dash 8Q400 үлгүсүндөгү учак Канадада чыгарылган. Ал алыскы аралыкка учуп 80 жүргүнчүгө ылайыкташкан. Эске салсак, ушундай учактын биринчиси өлкөгө сентябрда келип, учурда ички каттамдарды аткарууда. Манас аэропорту Талас, Нарын, Каракол, Казарман, Кербендеги аэропорттор жакын арада иштеп баштаарын, учурда учак кабыл алууга толугу менен даяр экенин кошумчалады. Садыр Жапаров гиминди өзгөртүү боюнча пикирин билдирди. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине кезектеги маегинде гиминди өзгөртүү боюнча пикирин билдирген. Өлкө башчысы мурдагы гимин азаттыкка чыгып, эгемендүүлүк алган жылдарда жазылганын белгилеп, өзгөртүүгө каршы эмес экенин айтты. Мамлекет катары толук калыптандык, дүйнө жүзүнө таанылдык, эми 100 жыл өтсө дагы азаттыкка чыктык, эгемен өлкө болдук деп ырдап жүрө беребизби? Ошондуктан эми өз алдынча мамлекет экенибизди, 5000 жылдык тарыхыбыз бар эл экенибизди ырдап, жаштарга келечек муундарга дух бере турган гимн жазып койсок эмнеге болбосун? Албетте, азыркы гимнибиз дагы унутта калбайт. Биринчи гимн катары архивде тарых болуп кала берет, деди Садыр Жапаров. Мамлекет башчы гимндин чыгармачыл адамдар, композиторлор, акындар жазып, элге салып көпчүлүк колдошу керектигин айткан. Гимнди окуучулардан баштап аксакал ата-бабаларыбызга чейин ырдап турса кандай сонун? Керек болсо той концерттерде ырдалып турса эмнеси жаман? Гимндин мазмунунда мамлекетибизди даңазалоо, жарандарыбызды мекенчилдикке, биримдикке, ынтымакка чакыруу, мамлекетибизди түбөлүккө сактап калалы деген ураандар болушу керек. Өмүр бою эле азаттыкка чыктык деп жүрө беребизби? Кытайдын архивинде биздин 5000 жылдык тарыхыбыз бар экенин далилденип турат. Азыр биздин тарыхчылар архивди казып, материалдарды алып кыргызчага которуп жатышат, деген өлкө башчы. Ошондой эле ал желекти өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөндө дагы каршы чыккандар болгонун эске салып, азыркы желек мурдагыдан бир тепки чөйдө болгонун кошумчалаган. Эске салсак, жогорку кеңештин төрагасы өлкөнүн гимнин өзгөртүү зарылдыгын айткан. Бирок президент маалымат катчысы Аскат Алагөзов бул билдирүүнү спикердин жеке пикир катары кабылдоо керектигин айтып, дүрбөлөң түшүүгө негиз жок экенин белгилеген.
Жумгалда жоголгон ата баланы издөөгө 9 дрон тартылды. Нарын облусунун Жумгал районунда дайынсыз жоголгон ата баланы издөөгө 104 адам, 9 учкучсуз учуучу аппараттар тартылды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалым болгондо издөөгө чыккандар 20 топко бөлүнүп иш алып барышат. Эске салсак, Жумгал район Өрнөк айылынан ата бала 16 октябрда жайлоого кеткен боюнча дайынсыз болууда. Аларды издөөгө тиешелүү жабдыктар колдонулбай иштер чабал болуп жатканын жакындар айтып чыккандан кийин президент Садыр Жапаров издөө иштерин күчөтүүнү тапшырган. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үйүнө да чыкпайт. Мектепке барса балдар консультация, сакоосу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбыз эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныш, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Бишкектеги Сельмаш стадиону жана бассейни мэрияга кайтарылды. Борбор калаадагы Сельмаш стадиону жана бассейни мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык объектилер учурунда мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен. Стадион менен бассейн Фучик атындагы парктын аймагында жайгашып, социалдык объект болгон. Аларды Фрунзе заводунун жумушчулары пайдалангандыктан Сельмаш деп аталып калган. Менчиктештирүүнүн жүрүшүндө стадионго жана бассейнге жеке менчик укугун тастыктаган документ жасалган. Бул боюнча иш козголуп, комитеттин кызматкерлери сотко кайрылган. Соттун чечими менен 1,8 миллиард сомдук объектилер 3,6 гектар жери менен мамлекетке кайтарылды деп айтылат маалыматта. Мындан ары кайтарылган социалдык объектилер Бишкектин тургундарынын жана конокторунун кызыкчылыгына гана пайдаланаары белгиленди. Бишкек милициясы өгөй кызын урдап кетип өлтүргөн деген кишини кармады. Бишкек шаардык милициясы 17 жаштагы өгөй кызын өлтүрүлдү деп шектелген адам кармаганын шаардык ички иштер баш башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлаган. Ага ылайык кече 1-май райондук милициясына 43 жаштагы МБ аттуу аял кайрылган. Ал 52 жаштагы күйөөсү кызын BMW X5 үлгүсүндөгү унаасы менен урдап кеткенин айткан. Милиция кызматкерлери анын Ысык Көл облусунда жүргөнүн аныктаган. Тартип сакчылар шектүүнү башка унаа менен жүргөн жеринен кармады. Кармоо учурунда ал өз жанын кыюуга аракет кылганы белгиленди. Ал эми кыздын сөөгү чүйдөн табылган. Кылмыш иши адам уурдоо жана киши өлтүрүү беренелери боюнча козголду. Ош шаарында биринчи жолу Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизе муун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көңгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Биздин дарек Масалиев көчөсү 73. Кененирээк маалымат алуу үчүн 0501 119 119. Президенттин Мейкин сыйлыгына талапкерлердин кыска тизмеси аныкталды.
Президенттин медиа жана журналистика жаатында жыл сайын ыйгарылуучу мейкен сыйакысына талапкерлерди тандоо жана ыйгаруу боюнча комиссиянын курамы талапкерлердин кыска тизмесин аныктады. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүдө мамлекеттик органдардан, көз карандысыз жымыкалардан жана окуу жайлардын өкүлдөрүнөн түзүлгөн комиссия 150ден ашык талапкердин арасынан тандоо жүргүзгөнү жазылган. Президент жымыка өкүлдөр үчүн сынак өткөрүү демилгесин колдоду, анткени маалыматтык коомду калыптандырууда көз карандысыз жана объективдүү журналистика маанилүү ролду ойнойт. Сынак биринчи жолу өтүп жатат. Номинанттарды тандоо оңой болгон жок, бирок комиссия мыкты иштерди тандап алууга жетишти. Бул сынакты өткөрүү жакшы салтка айланып, күчтүү жана таланттуу журналисттерди өстүрүүгө мүмкүндүк берет деп ишенем деген президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Орунбеков. Сынактын жыйынтыгы салтанаттуу иш-чарада айтылары күтүлүп жатканы кошумчаланды. Президент Садыр Жапаров журналисттер үчүн президенттик мейкин сыйлыгын негиздеген. Демилге медиа жана журналистика жаатында чыгармачылыкты колдоо, жетишкендиктерди таануу, журналисттик кесиптин беделин жогорулатуу жана чыгармачылык активдүүлүккө дем берүү максатында иштелип чыкканы айтылган. УКМК ишкер Имамиддин Ташев өзүнө кол салып мед жардам көрсөтүлдү. Абакта кармалып турган ишкер Имамиддин Ташев өзүнө кол салып ага учурунда медициналык жардам көрсөтүлгөн. Бул тууралуу УКМК тараткан маалыматта айтылат. Билдирүүдө ал ичин кесип салганы 30-октябрда эртең мененки кыдырууда белгилүү болгону айтылат. Ошондой эле бул нерсе коомчулуктун назарын бурдуруу үчүн жасалганы белгиленди. Тез жардам келгиче УКМКнын тергөө абагындагы медиктер биринчи жардам көрсөттү. Тез жардам келгенден кийин Ташев 4-шаардык ооруканага жеткирилген. Ал учурда шектүүнүн абалы туруктуу болуп калган. Камералашынын сөзүнө ылайык шектүү устаранын лезвиясин катып жүргөн. Маалыматтар боюнча ал туугандары менен келишип алып, атайын ушундай кадамга барган деп жазылат маалыматта. Ошондой эле Ташев кыйноого кабылганы боюнча маалымат чындыкка дал келбей турганы, муну мекемедеги камералар тастыктаганы белгиленген. Ошондой эле Ташев кыйноого каршы улуттук борбордун кызматкерлери менен сүйлөшүүдөн баш тартып койгону кошумчаланды. Имамиддин Ташев бийликти күч менен басып алууга даярдык көрдү деген шек менен 22-апрелде кыргыз-казак чыгарасынан мыйзамсыз өткөндөн кийин кармалган. Учурда шектүү жаза аткаруу кызматынан номер 1 тергөө абагына которулду. Башкы прокурор Москвага барып абактагы кыргызстандыктар боюнча сүйлөштү. Кыргызстандын башкы прокурору Максат Асаналиев Москва шаарында Россия Федерациясынын жогорку сотунун милдетин аткаруучу Петр Сирков жана Юстиция министри Константин Чуйченко менен жолукту. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө 1998-жылы кабыл алынган кылмышкерлерди өткөрүп берүү тууралуу КМШ конвенциясынын жоболорун ишке ашырууну талкуулашкан. Россияда жаза өтөп жаткан Кыргызстандын жарандарынын санынын көбөйүшүнө өзгөчө көңүл бурулган. Маалыматка караганда учурда бул көрсөткүч 1370 кишини түзөт. Сирков менен болгон жолугушууда жаза өтөп жаткан кыргыз жарандарынын укуктарын коргоо жана аларды мекенине өткөрүп берүү процессиндеги координацияны күчөтүү зарылдыгы белгиленди. Асаналиев жогорку соттун мыйзамдуулукту жана коомдук тартипти бекемдөө маанилүү ролун белгиледи деп айтылат маалыматта. Ал эми Чуйченко менен жолугушууда тараптар жаза өтөп жаткан кыргыз жарандарын Кыргызстанга өткөрүп берүүдөгү оң жылыштарды белгилешкен. 2024-жылдын башынан тартып 77 жаран өткөрүп берилсе дагы 56 жаранды этап менен өткөрүү процесси жүрүүдө. Процессти оптималдаштыруу максатында документтерди өткөрүп берүү мөөнөтүн кыскартуу жана мекемелердин ортосундагы кызматташууну жакшыртуу боюнча конкреттүү чаралар талкууланды, деди башкы прокуратура. Жолугушуулардын жыйынтыгында Россиянын Юстиция министрлиги менен өз ара түшүнүшүү боюнча меморандумга кол коюлган.